Биз Борбор калаада жайгашкан Чүй жана Эркиндик көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Таң эми гана атып, үрүл-бүрүл болуп турган учуру. Адатта кала тургундары учурда таттуу уйкуда жатат. Ал эми Гүлбар эженин иши эбак башталган. Бүгүн мен Гүлбар эжеге бир аз болсо да кол кабышка алганы келдим. Анда эмесе баштайлыкпы? Кеттик. Шаар көчөлөрүн тазалаганча Гүлбар айым менен маегибизди уланттык. Ал таң эрте саат 4-төрдүн айланасында уйкудан ойгонуп, дароо жумушуна жөнөрүн айтат. Гүлбара Тилебаева 10 жылдан бери тазалык ишканасында эмгектенип келет. Орто билимдүү, 5 баланын апасы. Уул кыздары эбак бой жетип, өз алдынча турмуш улантууда. Гүлбара эже кандай гана жумуш болбосун, адам ишин сүйүү менен аткарса, анын оорчулугу деле билинбей, тескерисинче адам анын жакшы жагын көрүп баалай баштайт дейт. Ал таң эрте көчө шыпыруу спорт менен машыкканга барабар экендигин айтып, муну менен сергек жүрүп, ден соолугу чыңдалгандыгын белгилейт. Кесибим эми өзүмө жагат, жакшы эле. Ушундан оокат кылып, балдарды багып, бардык эле болуп атат. Шүгүр, иштеп атамын, жакшы иштерибиз. Ар бир жумуштун өзүнө ылайыктуу жеңил жактары дагы бар, оор күндөрү дагы бар. Бардыгына эми өзүң кесибиңди сүйгөндөн кийин ооруна дагы, жеңилине дагы бардыгына кайыл болуп иштейсиң. Жакшы иштеген немелерде грамоталарды берет, премия берет. Шаардын тазалыгына салымын кошкон Гүлбар айымдын иши кыш мезгилинде оорулойт. Себеби муз тоңгон көчөлөрдү тазалоого туура келет. Ошо кар жааганда, как положено, ушу элдер басканда элдерге ылайыктуу кылып, ыңгайлуу кылып, элдерге басканга тротуар ачышыбыз керек. Тротуарларды ачып, ушу сен айткандай немелерди, тоңгон немелерди чагабыз, тазалайбыз. Ал ошол учурда Кыйын болот, анан бардык эле ушундай жумуш деген ушундай оңой менен жумуш жок да. токтоп кетсемби деген оюңуз болгон жок беле? Жок, мен эми көнгөн кесибим, иштеп эле атам. Тазалык ишканасында иштегендердин айлык акылары алардын иштеген ишине жараша ар кандай болот. Таштанды чыгарып ташуучунун айлыгы өзүнчө, шаар тазалап шыпырган кызматкерлердики башка баа. Гүлбар айым жолдошу менен жашаган турак жайын ижарага алып жашагандыктан тапканы ижарадан бир аз гана ашат дейт. Азык-түлүктүн кымбатташы дагы таасирин тийгизүүдө. Орточо айлык өзүңүн территорияңа, участкаңа карап. Участкаң чоң болсо чоңураак, участкаң немеге тарифиңе карап сатып аласың. Ар бир участка өзүнүн немесине ылайыктуу. Мисалы, Мен 2 участка шыпырам. Ушул 15 миңден жогору зарплата алам. Көтөрсө жакшы эле болмок, азыр өзүңөр билесиңер, квартира деген өтө кымбат. тазалык ишканасында Бишкек шаары боюнча жалпы 1200дөй адам эмгектенет. Алардын жашы 20дан 70 жашка чейин. Ар кайсы кесип ээлери жумуш которуп келген учурлар абдан көп болот. Ар кайсы кесиптин ээлери бар, иштешет. Жумушка мындай намыстанбай эле ошол мугалимдер бар, медсестралар бар, иштешкендер. 14 апрелде тазалык муниципалдык ишканасынын айрым жумушчулары иш таштаган. Алар эмгек акынын аздыгына, жетекчинин ишине жана техниканын абалына нааразы экендигин айтышкан. Мындан улам жетекчи алмашып, бир жумадан бери Султан Алыбаев жетекчилик кылууда. Алыбаевдин айтымында ишкананын, ошондой эле жумушчулардын көйгөйлөрү акырындык менен чечилет. Буюрса, мына ишке киришип атабыз, уже баштап атабыз, таанышып атабыз участок менен. Мына поливальный машиналар почти баары на ходу иштеп атат, күнүгө шаарды суусун төгүп жыйнап атышат. Основной проблемабыз, маселебиз это техника, мусоросборочный эме тиги участокто турган. Аякта ремонтто азыр 6 машина турат. Буюрса запчасттар заказ кылдык эмеден, Россиядан, Казакстандан заказ кылып атабыз. Буюрса оңдолот, ишке кирет алар техникага. Эми текущий күнүгө техника деген техникада бузулуп, күнүгө дөңгөлөк жарылып, күнүгө ремонт болуп атат. Андан кийин анысына карабай мусор алынып атат. Шаар таза, мына күнүгө азыр зам менен күнүгө чыгып атабыз. Шаар боюнча текшерип, суу таң атпай саат 4-5терде чыгып, эме саночистканы карап атабыз. Таштандылар убагында ташылып, шаар таза болуш үчүн ташуучу унаалар байма-бай каттап туруш керек. Тилекке каршы кээде унаалар бузулуп, убагында каралбай, тазалыкчылар таштанды ташууну кечеңдеткен учурлар болот. Ошондой эле жай мезгилинде шыпырып тазалаган, кышында кар тазалаган унаадан 4-өө гана бар. Мындан улам жумушчулар кара күчкө салып, иштөөсүнө туура келет. Техникалар жылдан жылга эскирип атат, жаңылаш керек. 16-жылы ЭБРден алынган бул машиналар. 32 машина алынган ЭБРден. 18-жылы бул мини-маздар алынган 15.
19-жылы бул Денфендер алынган мына китайский машина. УКМдер алынган тиякта тургандар 4-өө. Фронтальный погрузчиктан 2 алынган. 16-жылдан бери жаңыланып атат да техникалар. 16-тан 19-га чейин алынган. Az da негизинен жетпейт техника, дагы алыш керек. Кыштын күнү кар тазалаган, мусор жумасына бар. Булар күнү түнү иштейт. Булар да тынбайт. Ошон үчүн жаңылаш керек да. Ал эми Арзымат Абдраев тазалык ишканасында аскерден келгенден кийин эле жумушка орношуп, бүгүнкү күнгө чейин үй бүлөсүн багып келет. Бuyakta 2008-жылдан бери иштейм, 15 жыл болуп калды. Ушу жумуш менен эле элекпиз. Жакшы. Үй бүлөм бар. Эртең менен эрте чыгабыз. Ушу 7:30 башталат, 7:00 келебиз. Кийинип, ошо өзүбүздүн кийинип чечине турган жер бар, ошол жерден кийинип чечинип алып анан жумушка чыгабыз. Анан ушундай өзүбүздүн күнүлүк график бар да. Ошо график менен иштейбиз. 15 жылдан бери тазалыкта иштеген Арзымат Абдраев айлык көтөрүлсө дагы да иштегенге шык болот эле дейт. Көнүп алат кезим бир жумушка. Бир жумуштун көзүн таап ошо менен иштеп кетсең ошо көнүп эле. Ушу жумушта чыга албай эле жүрөбүз. Не кылабыз эми, айлык көбөйтөт дейт. Балким дагы кызыгы болобу. Таштанды жүктөгөндөрдүн түйшүгү алардын кээде оор болгондугунда, ошондой эле аба ырайынын өзгөрүшү жумушту кыйындатат. Кандай гана аба ырайы болбосун, дем алышсыз эмгектенип келишет. Ошо начальный участок деп коет да. Ошолордон баягы жаман жакшылыкта суранып кетебиз. 1-2 күндөн суранабыз да. Ама выходной жок болгондон кийин суранып кетишке туура келет да. Ошондо 1-2 күнгө уруксат алып суранып, алар деле түшүнөт деп. Суранып иштерибизди бүтүрүп алабыз 1-2 күн. Вообще эле жумуштан калбай койгондо ишип калат да. Жумуштун түйшүгүнө карабай айдоочу менен иш учурунда маанай көтөрүп, жашоого позитивдүү карашат. Бул иште бир 18 жылдан бери, 19 жылдан бери иштейт да. Ушул жерде эле келеңечке тамашалашып ушул бири-бирибиз менен шылыңдашып күндү шаңдуураак өткөргөнгө аракет кылабыз да. Арзымат Абдраев адам жумуштандабай эң башкысы маңдай тери менен үй бүлөнү адал тамак менен баккан туура деп эсептейт. Зымырат Эркинбекова, Жолборс Пайсылдаев, Марал телеканалы. Кетесиң, а?